Мына тайлар мияка түшүп кеттир, группага жөнөтүп койгула. Видео Сузак районундагы Ынтымак айылында Көгарт дарыясынын жээгинде тартылган. Таш заводунун калдыктары төгүлгөн бул жерге Уркуя Эркинбаеванын 7 тайы түшүп кеткен. Баткакка түшүп кеткен жаныбарларды жергиликтүүлөр экскаватордун жардамы менен алып чыгышкан. Мына кооптуу болгон үчүн мен тайларым түшүп мына өлүмгө чейин учуруп атпайбы? Буга эми жаш балдар, мас абалында жүргөндөр түшүп кетиши мүмкүн. Онун кепилдигин ким берет билбейм. Бул маселе боюнча Уркуя Эркинбаева 2 жылдан бери барбаган жери, какпаган эшиги калбаганын айтат. Тиешелүү кызматтарга кайрылганы менен тыянак чыкпай, Ташбулак айыл өкмөтү тарабынан 5000 сом айыппул салынат деген жазуу гана илингенин белгилейт. Бул саздак болгон жерле мына кийинки мезгилдерде таш заводдор көбөйүп кетти. Таш заводдордун ушу саркынды, таштан чыккан отход сууларын каяка төгүшүн билбей, ушул жака эле ошол жерде жергиликтүү тургундар менен договор кылып алдык. Кимдин кызыл китеби болсо ошо менен договор кылып алып, акча төлөп коюп эле төгүп кетип атат. Же алар тосмолор менен тоспойт, ушу каалаган нерсесин жасап атат азыр. Сузак районунун айыл өкмөттөрүнүн территориясына ушул күнгө чейин төгүлүп келип атат. Буга токтотуп тыюу сала турган орган барбы, жокпу? Дарыянын жээгинде ар түрдүү калдыктар унаалар менен 1 чакырымдай узундукта төгүлгөн. Маселе боюнча Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысы Нурбек Самидиновго байланыштык. Самидинов кызматка келгиче эле аталган жер ижарага берилгенин айтып, мал жандыктардын ээси да көзөмөлдү күчөтүшү зарыл болчу деп эсептейт. Мен азыр отпускада элем да, бирок азыр бүгүн комиссия чыкты райондон. Ошол яман иштеткендерге эскертүү берип, бүгүн кашалай турган болушту. Алар арендада турган жер экен. Яман толтурабыз деп алган экен. Алар өзү мындайда, алар өзү жана дөң экен. Просто тайлардын азыр күндө малдарды кыштын 15-и караш керек да ар бир адам деле өзү. Ал эми таш заводдун ээси аталган Муратбек Каримжанов бул аймакка калдыктарды төгүүгө уруксаты бар экенин айтты. 3-4 күндөн уже аер тосулуп неме кылынат. 2019 мен узарткам, андан мурун да 5 жыл иштеткем мен. Андан мурун темир теректер менен тосконмон, урдап кетишкен. Азыр ошо тосмо болбойт деп, азыр ошо Сузак администрация тарабынан эскертме берди. Муну 1 жуманын ичинде сетка менен тартып тосо турган болдум. Уркуя Эркинбаева Сузак районунун акимине чейин маселе менен кайрылган. Райондук администрация тарабынан комиссия түзүлүп, бүгүн жеринен маселе менен таанышып кайтканы белгилүү болду. Комиссия жеке ишкер Каримжановго өзүнчө милдеттенмелерди коюп, корутундуусун чыгарган. Анан эми ал жерде Ташбулак айыл өкмөтүнөн 7 жылдык мөөнөт менен ижарачы буну келишим менен жерди алган. Эми bundan бияка мал жандыктарга, башка нерселерге кооптулугу тийбейт. Азыр ижарачы өзүнүн түшүнүк катында бизге жооп берди, биздин комиссияга. Ташбулак айыл өкмөтүнүн башчысынын дагы өзү барып катышты. Bundan бияка эми залакасы тийбейт. Бакытбек Сүйүнбаевдин айтымында бизге өзүн Бишкектемин деген таш заводдун ээси Муратбек Каримжанов 13 январда түшүнүк катты жазып комиссияга берген. Анын негизинде калдык төгүлгөн аймакты тосуу үчүн 3 күндүк мөөнөт берилген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.